Мына биз Бакытбай көкөз маягүздү улантып отурабыз. Мен азыр ушул биздин каналдын көрүүчүлөрү үчүн дагы бир жакшы видео тарткым келди. Бакытбай эке, сизге азыр бир укмуштууну суроо берем. Сиз мурунку видеолордо айттыңыз да. Азыр жанагы карма каршылыктар дагы бир видеодо эфирде болду эле да. Карма деле бир кыска мөөнөттүн ичинде эле өтүп кетип атат дегендей болупчу. Анан азыр деген сөз жүрүп атпайбы? Мурун 20 орустар сжатое время деп айтып атат да. Анан бир сутканын ичинде мурун 24 саат болсо, азыр 15 саат, 16 сааттын ичинде эле бир сутка өтүп кетип атат да. Бул деген кандай болот ошондо? Биздин биологический возраст деген 24 саат жашайт да бир сутка. Азыркы убакыт 15 саат, 16 саат өтүп атат да. Ошондо мен өткөндө бир интернеттен окуп калдым. Азыр адамдын жашоосуна өмүрүнө 25 жаш кошулду депчи. А мен ошону ушундай деп түшүндүм да. За счет того, что время сжатый болуп азыр сутка бат өтүп атат, бирок биздин биологический возрастыбыз картайбай жатат деген нерсе деп өзүм ушундай ой келди да. Сиз ушул боюнча эмне деп айта аласыз? Сиз да ушул сөздү көп айтасыз да. Убакыт азыр тез өтүп атат, анан кийин карма тез эле болуп калат, жанагындай нерселер, сыноолор бат эле өтүп кетет деген нерсени айтып атпайсызбы? Да, убакыт бул да энергия. Убакытка биздин жашоодо, азыркы жашоодо биз убакытка байланганбыз да. Убакыттан чыга албайбыз. Даже керек болсо өлүмүбүздө биз убакыт менен байлап коебуз да, каттаябыз, өлөбүз дегендейчи. Ооба. Баардык нерсени биз убакытка байлап коебуз да. Эми ал убакыт деген нерсе биздин бул жашообузда, бул жаштыкта кызмат кылып атпайбы? 3-жаштыкта. 3-жаштачы. Анан биз 4кө, 5кө өтүп баратабыз да. Биз өтүп баратканда, значит, убакытта жоюлуп аткан ушул да. Убакыт жоюлуп атса да кантип эле 16 саатта бир сутка өтүп кетип атат? Убакыт жоюлуп аткандыктан бул бат айланып аткан ушул да. Эгер биз убакытты жоя алганды билсек, азыркы күндө убакыт менен иштегенди билсек, биз убакыттан чыгып кете алабыз. Эгер биз убакыттан чыксак, анда биз ошол эле убакыт бизге алып келген өлүмдү, көп нерсени биз жокко чыгара алабыз да. Себеп дегенде баардык нерсе биздин жашап аткан убакытка байланып калган да. Ошон үчүн бул убакыт деген нерсени биз кандайдыр ошонун ченеминде же ошон менен чектелүүгө келатык да. Азыр ал нерсе жоюлуп аткандыктан биздин жашоолордо билип билинбей эмне болду, узарып атат. Мисалы мурун сени 60-та кагартаң көрүнүп калсаң, бүгүн кээ бирлер 60-та жаш көрүнөт. Себеби убакыт ошондой болуп кетип атат да. Бирөөлөргө бат таасирин берип атат. Ушундай бат болду кетип баратат да. Убакытты биз жаңыдырга өткөндө утабыз да. Смотрите, ошондо адамдардын жана айтып атпайсызбы? Убакыт менен депчи картайбай жатат деп. Ошол картайбай жатканын себеби убакыт сжатый болуп аткан үчүнбү, же убакыт жоюлуп аткан үчүнбү? Убакыт жоюлуп аткан үчүн. Ошон үчүн биздин биологический возраст ошон үчүн картайбай жатат, Мисалы азыр не только биологический, сен азыр углеродный жашоодо, углеродный немене биологический, сен кристаллический жашоого өтүп баратпайсыңбы? Бул да нерсе сендеги убакытты алып атат. Убакыт жоюлуп бараткан билет да. Сен башка убакытка, башка мерчемге кирип баратасың да. Мага убакыт деп айтылбайт, бирок ошонун мерчемине, ошонун жыштыгына сен кирип баратасың да. Мисалы, азыр айтсаң адамдарга таң калат да, сен эртең үйдү курбайсың десеңчи. Азыр тамсалап атпайлыбы? Үйдү сен өзүң каалагандай эле ой менен жарата баштайсың. Баардык ой менен бүтө турган жашоо келатыр. Жакын калдык. Керек болсо ногу акыркы келечек биз балдарды мына 25 жашка чыкканда үйлөнтөм, тамсалам дейт го, бул келечектердин баары иштебейт. Үйлөндүрбөйбүз, тамсалбайбызбы? Үйлөндүрбөйбүз, тамсалбайбызбы? Жок, башка жыштыкка өтөсүң, арта башка жашоо өткөзөсүң. Биз баягы эски жашоо менен расчет кылып атабыз да, үйлөнтөм, анан минтем, анан тигинтем, тамсалам анан депчи. Жок, биз башка жыштыкка өткөндөн анан жашоосу диктовкасы башка. Биздикидей эмес.
Biz hazır bu gönüp kalgan жашоонун диктепказдар. Там салыш керек деп окат ичпесек өлүп калабыз кокуй деп бул жыштык кетип баратпайбы? Ал өзү менен өзү кетет. Жоюлуп. Ошондо убакыт да кетет. Эми ал кеткенче дагы жашашыбыз керек да, тамдын ичинде жашашыбыз керек, тамак жешибиз керек. Ал убакыт качан келет? Качан Кел келет? ака экөөбүз айтып коебуз. Сен баары өткөндө бир соо болду да. Мисалы мен өзүм билмедим. Үйдө отурганда биз тамак ичкенде бир туугандар көп болчу да. Деги жанагы камыр кылабыз го мытабызда. 5 бармак. 5 бармак. Күлчатай. Бирөөдү өзүңө жеп койсуң. Аха. Бул десе улам алынып баратат, улам алынып баратат. Бүгүн ошол эле табакка 10 киши кол салсаң да түгөнбөй турат да. Себеп биз ошол десе басып өтүп баратабыз да, баягыдай каалоо жок болуп баратат. Биз билбей эле ушуну жасап кетип баратабыз. Мына балдар тамак ичпейт деп бийлашып атат эле. Мен балам вообще кантип жашап атам билбейм. Жашап атат бирок дайыма кыйнап атат. Жок, ал баладан эмес. Ал өзү организм ошол жыштыкка кирип баратат. Муктаждыктан чыгып баратат. Булна эртең убакыт жоюлат. Адамдар такыр башка жашоо көрөт. Значит, бүгүн балдар тамак жебей жатса, биз ага мындай переживать этпей эле койушубуз керек экен да. Мындай өзүнүн оюң менен свободно коюш керек да баланчы. Мисалы өзү каалаганды ичет, себеп дегенде организм бүгүн ошол тапка кетип баратат. Ошол энергетика менен кетип баратат. Убакыт да ошол кетип баратат. Биз жазып алган нерсенин баары, мисалы, болонку өлүмдү жазып алып, баарын жазып, булардын баары жоюлуп аткан ушул да. Адамдар буну түшүнбөйт, ал жомок сыяктуу да айтсаң. Жомокто да жок болуш керек, чынын айтканда. Бирок действительно ошондой болуп, убакыт ошо иштеп баратат. Себеп бизди кармап турган убакыт азыр могу жете эле. Нота сыяктуу, мисалы, жете эле гитаранын жетүүнү бар ушундай го. Ошондо бизге бул жак ачылган жатат, бул жакта мисалы ошол эле музыканын же ошол эле үндүн миңдеген түрү бар да.Оону бар дегенди. Ошондо чекке кирип кетип баратабыз да. Ачылып баратат, ошол бизге ачылып берип атат, жөндөмдүк деп коет. Адамдар булар ачыла баштады, адам кирип баратат. Ошол жерде айтат да, жана жакында силер уча баштайсыңар, жакында силер көрө баштайсыңар, жакында силер аралыктын баарын жое баштайсыңар деп айтып атпайбы? Бул адамзатка жомок болуп атпайбы? Бул 50 жылда боло турган нерсени айтып атасызбы? Бул эртең эле болчу десе. Мисалы, эгер бул мындай балалар мындай өлчөдүт да, сенин бүгүн аң сезимиң ушул жогорку жыртыкты жашап калса, жөн эле өзүң жашат мисалы. Ылдыйкы жыртыкка түшпөй. Сен бул жыртыктан тамактана баштайсың. Сен бул жыртык менен жашай баштайсың. Жогору жакта. Да. Эгер ушинтип сен ушуга көндүрө алсаң, 1 айда көндүрөсүңбү, 1 жылда көндүрөсүңбү, сен ошол жыртыктын жашоосуна кирип кетесиң. Биз бул Аң сезим. Аң сезим кирип кетет. Аң сезим чечет да, аң сезим кандай болсо жашоо ошондой болот. Бүгүн биздин аң сезим кээде көрө катты ойлоп, көрө каттын анда жөө биз бул жыштыкка, жогорку жыштыкка чыга албай атпайлыбы? Ошон үчүн бизге жогорку жыштык дегенди айтсаң, элге жомокто пайданы айтпачы депчи. Жок, сен биринчи жашап көрчү ушу жыштык менен. Ошондо сен ал жыштыкты көрөсүң, жашоосун. Анда сен айтпайт элең. Кой депчи. Себеп дегенде баарын чечкен ошол аң сезимдин бийик өйдө ылдый да. Сон. Бакыт байке, учурчак деген эмне? Учурчак мына азыр деген сөз да. Азыр жашап атасың, мына азыр мен отурам, учурчакта отурам. Эчтеке ойлогон жокмун, учурчакта отурам да. Мен оюмду да эртең бирдекени кылам же муну кылдым эле дегенде ойлобойм да. Мен азыр отурам учурчакта. Эч оюңду түз бир жерде турган нерсени учурчакта бияка кешебей турган. Бул нерсени Кудай менен бир болуу деп айтат да. То есть төбөлөп келген Кудайдын нуру төбөңөн кирип турат да. Сен ошону медитативный состояние болуп турасың да, медитативный состояние турганыңда бул сен үчүн учурчак. Эгер учурчакта сен жашап көнсөң, же учурчагың азыр бизди уктап жатат да, учурчакты бириктирип алсак, төбөбүзгө алып келипчи, сен Кудай менен бирсиң деген сөз. Бул дагы состояние дегенби? Акыбалга киресиң да, акыбал состояние ошол акыбалда өзүңдү кармоо учурчак. Эми бул ошондо кандай болуп калат? Ушул состояниеде постоянно жүрүшүбүз керекпи? Сен ошого өтүш үчүн ушул состояниеде болушуң. Постоянно. Мисалы мындай да, отуруп алып, көзүңдү жумуп эле бир состояниеде жыргап эле бир ыргак учуп берсең, сенде энергия ошол толо берет да.
Ana bir gün tolu oturup o iki miye gelip iki miye koşkanda adamda 4 dünya var da bilesizler. Akıl dünyası, sezim dünyası, can dünya. Ana bir dünyanı aytışpaydı da. Dördüncü dünya keremet dünya var. Eğer usullarda var toluk bol kesse adamda keremet dünya açılады da. Keremet dünya açılganda sen ошончо балкуудун нуру менен өйдө татылып кетсең болот, башка кайып дүнүйгө татылып кетсең болот. Көп нерсени аралашсаң болот да. Кайсы дүйнөгө жашап атасыз Бактыбек эке? Мен азыр ийдим аладан өйдө кылды жүрөм. Сызып. Ойлонгондо өйдөгө кетем, кайра кылды ичип кетем. Силерде эле бар, элде эле, элден артыкчылыгым жок. Эл кайсы дүйнөдө жашап атат азыр? Эл азыр 3 менен 4 ортосунда жашап атат. Так, жан дүйнө менен сезим дүйнөнүн ортосундабы? Андай дейсиң бе? Менин жыштыгым боюнча эл 3 менен 4 ортосунда жашап атат да. Азыр 3төн да көтөрүлүп барышат. Эгер 3кө Масса, 3кө көтөрүлсө 3 эшиги жабылат. Ал үчүн бүт элдин баары көтөрүлүш керекпи? Жалпы. Көтөрүлгөн калат десе, бирок ошол эгер жалпы көтөрүлүп кетсе, ого эшик жабылат. 3түн эшигичи. 3түн эшиги жабылганда эле биздеги дуалный жашоо карама-каршылыктарчы жабыла баштайт да, карама-каршылык жок боло баштайт да. Адамда бейпилдик, солун жашоого жан дүйнөсүнүн жыргагына, ыргагы менен кирип кете берет да. Жок, пока биз ойноп атсак, 3кө түшүп, кайра 4кө түшүп ушундай болот атпайбы азырча. Пока ушундай атат, бирок эртеби кечпи бул эшик жабылат. Бул өз точкасына келип калды да биз. Мен ушул нерсени түшүнө бербейм да. Бардык нерсени ой менен жарата беребиз, алтын доордо, мен өзүм айтам муну божественная халява депчи. Анан все равно мага бир эме сезилет да, эме баягы акчага болгон муктаждык болот го байбир. Же ал муктаждыкта болбой калабы? Акчага сага жерде керек да акчасынбы? Бирдеке сатып алыш үчүн. Жок, мен жерде жашайм, алтын доордо деле жерде жашайбыз да. Просто сознание башкача. Сознание кондо сен жерде жашаган менен алтын доордун өзүнүн жердин бараткан жыштыгы, өсүп бараткан жыштыгы. Бул башка жыштыкка кирип кетет, ал жыштыкта жок да. Сенин муктаждыгың жок, ал акча деген муктаждыгың жок да. Сен аны какка барасың жок нерсеничи. Ал өчөттө калат да, сен башка жашоо мисалы кандай түшүндүрсөм сага, могу суу деп коелу. Бул кургак деп коелу да. Сен кургактагы нерсе менен суунун ичине кирип жашай албайсың да. Ал өзүнүн суунун ичинде жашай турган жашоосу бар. Ошол сыяктуу сен жанагы эгер бияка кире турган болсоң, эмне бакаларыңбы, ошолор өсүп чыгыш керек да. Ошол сыяктуу сен башка жыштыкка өтүп атасың да. Так что анын кереги жок. Сон. Сен сага мен ойлойм, мен өзүм жеке оюмча ушул жыргалдан башка эчтеке жок деп эсептелет да. Ал жактан жумуш кылабызбы, жумуш кылбайбызбы? Ар кимдин кызматы бар да. Кызматсыз адам болбойт да. Азыр деле кызматсыз адам, азыр деле мен жумушум жок, анан кызматым жок деп атпайбы? Жок. Баарынын кызматы бар, себептен баары энергия бөлүп чыгаруучубуз. Энергия алуучу бүт адам. Жаман энергия кылсаң да ал кызмат кылат. Жамандык кылабы же бирдеке кылапчы. Жакшыны кылсаң позитивный ада кызмат кылат. Ошон үчүн баардыгыбыз кызматтабыз. Ал жакка өткөндө только жаман жагы жок, жакшы кызмат кылабыз да. Ал жактагы кызмат эми буга караганда кенен да, ал жакта сансыз дүйнөлөргө бара алсаң болот да. Мисалы башка бир цивилизациянын жашоосуна барсаң болот. Агар кызмат кылсаң болот, энергетический да. Анан окуянан урдуп алайын, мен нан таап алайын деген жок, ал оюңда да жок да. Сон, кандай керемет жашоого баратпыз, ушул керемет дүйнө менен бүгүнкү азыркы маекти токтотолу. Чоң рахмат сизге, Бактыбек эке, сизге чексиз сүйүү, мээрим, ыраазычылык бар болуңуз дайыма.